Жаштардын жакшы жерин көргөн жокмун. Баары эмне сөгүнөт, түкүрүнөт. 14-февраль баягы эле суицид дейсиз. Ата-эне акча бербей койду, кафеге барбай койду. Сүйгөн кызына жетпей калды. Суицидке барып атат. 114 бала каза болду. А бирок ушул майрам түрткү болду, ага чейин психиканы бусканга бир нерсе болду деп ойлойсузбу? Мисалычы, мен ойлойм, жашоонун агымы өзгөрүлдү дейт. Ооба, жашоо өзгөрүлдү. Эмнеге өзгөрүлдү? Элементарный экология бузулуп атат. Бул эмне кылат? Адам психологиясын клетка разрушает, адам психологиясы өзгөрүлөт. Бул бир гана майрам үчүн эмес, бул адам өзүнөн эмес, бул интернеттен, достордун түшүнбөстүгү, экологиянын бузулушу, ушунун баары бузуп, эмнеге алып келет? Суицид. Буну биз мисал бир эле майрамга така албайбыз, же биз бир эле бул майрам мен сүйгөнүмө жетпей ал мен өлдүм, бул адамдын башкы психикасы бузулган. Значит, бир нерсе үчүн эмне кылабыз? Эмне керек? Тарбия башынан эле бул бир гана мугалимдер милдети эмес, бир гана педагогдор эмес, бул ата-эненен, жаштар досторунан жакшыга жанаш, жамандан адаш дегендей, ошол нерсеге. Албетте жаман жагы жок. Мен мисалы көп жаштардын жакшы жерин көргөн жокмун. Баары эмне сөгүнөт, түкүрүнөт. Элементарно штраф чыкты, жакында 5000 сом деп түкүргөнгө. Эмне жакшы нерсени көрдүмбү? Түкүрүп сонун болду. Ооба, бирок аканаш ошол законду ким бар? Эч ким жок ошону кылган. Жаштарда тарбия жок бизде, чынын айтсак. Бар. Ооба. Бул ата-эне тарабынан, мугалимдер тарабынан, мектептерге психологдор болуш керек. Ар кандай балдар болот, ата-энесине өз оюн айта албаган. Мүмкүн ал психолог айтат. Мүмкүн ал адамдын жашоосунун психолог өзгөрүлүп кетет. Ошол нерсе керек.